алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, интернет колдонуучулар. Сиздердин назарыңыздарда пикир көрсөтүүсү. Азыр биз түз эфирдебиз, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин пикир студиясынын коногу Мекенчил саясий партиясынын лидери Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич. Камчыбек Кыдыршаевич, куш келипсиз биздин студияга. Бүгүн биз ушул акыркы 4 күндө болуп аткан Кыргызстандагы окуялар жөнүндө сиз менен сүйлөшөйүк, сиздин пикириңизди билейик деп чакырдык. Алдын ала сизге терең ыраазычылык билдиребиз, ушундай убакыт таап бизге келгениңизге. Мына өзүңүз Садыр Жапаровдун жанында жүрүп, ушул 6 октябрда Достук мейманканасында депутаттарды топтоп, ушул легитимдүү шайлоо өткөздүртүп, убактылуу премьер-министрдин милдетин аткаруучу кылып Садыр Жапаровду шайлап, анан кийин мына эми менин миссиям бүттү деп жарыяладыңыз да. Бирок Кыргызстанда мына бүгүнкү күнгө чейин саясий акыбал тынчыбай турат. Бунун себепкерлери себептүү деп көптөгөн пикирлер айтылып атат да. Сиздин көз карашыңыз боюнча, сиз саясатчыга чары өзүңүз ойлоңуз, айтып бериңизчи. Кимдер турат бул жерде кызыктар болушу Кыргызстанды билүүгү салып аткандар? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Рахмат сиздерге дагы 7 каналдын мына жетекчилиги ушу чакырып, ыкчам чакырып бизди ошол маалыматты элге жеткизели дегениңиздерге. Чынында акыркы 4 күндө биздин мамлекетибизде өтө оор кырдаал түзүлдү. 5 октябрдагы жана мындай бир күтүүсүздөн болуп кеткен ак үйдү кармап алып калышып, күтүүсүздөн болуп кеткен окуялардан кийин мамлекетибиз мыйзамдуу талаадан чыгып кетти. Президенти жумуш ордунда болбой калды, депутаттар кетип калды, өкмөт парализоваться этип иштебей калды, жана көчөнүн баардыгын ошол элдер ээлеп калды да. Ал эми ар түрдүү мамлекеттик органдар, мамлекеттик мекеме ишканаларда болсо, ар түрдүү адамдар эле каалагандай болуп басып кире баштады. Ошол маалда 6 октябрь күнү биз Садыр Жапаров экөөбүз ушуну ойлоп туруп, кантип биз мыйзам талаасына кайтышыбыз керек. Кайтканда дагы ыкчам кайтышыбыз керек. Тез аранын ичинде кайтышыбыз керек. Аны бир созуп карап отуруштун кереги жок эле. Анан ошондон биз Жогорку Кеңеш төрагасы Дастан Артисбекович менен сүйлөшүп, ал киши Жогорку Кеңештин сессиясын чакырды. Бирок Жогорку Кеңештин зданиясы талкаланганына байланыштуу Достук мейманканасына өткөрүүгө мажбур болдук. Ошол жерде чакырып, ошол жерден биз кеңештик, эмне кылабыз? Депутаттар эгерде келип берсе, депутаттар эгерде кворум түзүлсө, мыйзам чегинде болсо, анда премьер-министрдин отставкасын кабыл алышыбыз керек. Спикердин отставкасын кабыл алышыбыз керек. Жана Жогорку Кеңеш төрагасын дагы, жана өкмөттүн башчысын дагы жаңыдан шайлашыбыз керек деген чечимге келдик. Ошондо 62 депутат чогулду. Дагы бир канча депутаттардын мындай ишеним каттары болду. Ошонун негизинде биз бардыгы процедуралар сакталып, регламент, Жогорку Кеңеш регламенти сакталып, сессия өткөздүк. Сессия өткөзгөндө түнкү саат 11ге чейин өткөзүүгө окшойт. Ошол маалда биринчиден Жогорку Кеңештин төрагасынын отставкасы кабыл алынды, Жумабековдун, жана жаңы спикерди шайладык. Жогорку Кеңештин жаңы спикери болуп Абдылдай Мыктыбек Юсупович шайланды. Анан Воронов, мурдагы премьер-министр, ошол бизге гана, биздин топко гана өзүнүн арызын берди. Өзүнүн арызын берип, жумуштан кетүү боюнча. Аны дагы алып чыгып, аны дагы ошол депутаттардын алдына берип, депутаттар аны дагы өздөрү утверждать этишти. Андан кийин ал премьер-министр жумуштан кеткенден кийин жаңы премьер-министрди шайлоо убактысы келип, жаңы премьер-министрге коалиция башчысы, көпчүлүк коалициясы ошол жерде жаңы премьер-министр кылып Садыр Жапаровду көрсөтүшүп, жана аны шайлашты. Милдетин аткаруучу кылып шайлашты. Азыркы күндө Жапаров Садыр Нуркожоевич премьер-министрдин милдетин аткаруучу болуп шайланды дагы. Ошол иши менен баратат. Ошентип биз бардыгын мыйзамдын чегинде алып чыктык. Кайрадан мамлекетибизди мыйзам талаасына алып келдик. Биз ушул үчүн чуркадык, ушул үчүн бир аз кыйналдык, татаал болду, оор болду. Элдин көчөнүн бардыгын эл
ушундай бир кыйынчылык болуп турган маалда, бирок кыйынчылык бүтсүн анан кийин жасайбыз дебестен ошол күнү тез аранын ичинде кайтып келүүгө, мыйзамдуулукка кайтып келүүгө шарт түздүк да. Камчыбек Кыдыршевич, мынау бүгүн Жаннат мейманканасында акыркы үмүт деген коом түзүлүп, коом бу, фонд бу, булга Ата Мекен партиясы, буга реформа, республика, анан бир бол дешти, бир болдун лидерин мен көргөн жокмун. Ошол жерде айтылды, ошол 6 октябрда өткөн депутаттардын жыйын сессиясы бул коркутуу, үркүтүү менен ошол жердеги келген депутаттарды кадимкидей эки колдорунан кармап деп ачык айкын бүгүн ошол лидерлер жарыя кылышты да. Сиз ошол жерде өзүңүз катышып көрүп турган адам катары ошондой коркутуу, үркүтүү, кол буроо нерселер болдубу? Андай болушу такыр мүмкүн эмес эле, себеби дегенде ал жерде депутаттар өздөрү келди. Бир дагы депутаттын үйүнө эч ким барган жок. Бир дагы депутатка машина жөнөткөн жокпуз. Өздөрү бири-бирин чакырышып, өздөрү ошол жерден чогулушту. 62 депутатты коркутуу, үркүтүү бул мүмкүн эмес. Кээ бир депутаттар, мына мен эң акыркы келип калган Айсулуу Мамашева деген депутатты көрүп алып таң калдым. Эшикте бир 3-4 миң адам. Аял киши эмес, эркек киши кире албайт. Кантип өтүп кирип келди, мен таң калдым. Эң акырында ошо аял өзү ошо сессия уже башталып, добуш берүүгө барайын деп атканда келип калды да ошол аял. Көрдүңүзбү, мына депутат. То есть адамдар, депутаттар өздөрү кызыктар болушту. Мыйзам талаасына кайтканга кызыктар болушту. Себеби дегенде депутаттарды биз мына ошол 6-чакырыш депутаттарын ар түрдүү атап жүрөбүз, чимкирик деп атадык, башка деген сөздөрдү атадык. Бирок мамлекет мындай оор акыбалга түшкөндө, мамлекет ушундай кыйын болуп турган маалда депутаттар өздөрүнүн жоопкерчилигин көрсөтүштү. Таштап, мага керек эмес деп үйүнө жатып алышкан жок, келбей коюшкан жок, же болбосо коркуп калышкан жок. Өздөрү келип, ушул ишти бүтүрүштү. Ушул ишти бүтүрүп, ошол эле күнү биз менен параллельно биз жасайбыз, биз премьер-министрди шайлайбыз деп, ошол сиз айткан азыркы Бабанов, Текебаев, Атамбаевдин командасы, дагы башка командалар кошулуп туруп, депутаттар чогултушту. Алар бир 20-дан ашык депутат чогулта албай койду. Себеби депутаттар аларга ишенген жок. Себеби дагы бир жолу айтайын. Премьер-министр, мурдагы премьер-министр Боронов ким эле аты? Боронов Кубатбек Алчиевич. Боронов Кубатбек Алчиевич бир гана бизге өзүнүн жумуштан кетүү арызын бизге берди. Так? Биздин ошол өткөргөн сессиябызда төрага болду. Төраганын 2 орун басары болду, вице-спикерлер. То есть биздики бардыгы мыйзамда өттү. Алар депутаттар аларга ишенбейт. Андай саясатчыларга. Депутаттар ошо саясатка ишенбей аларга барбастан биз чыгарган сессияга келишип мыйзамды өткөрүп беришти. То есть ошондуктан алардын ызаасына чыдабай ар түрдүү калптарды айтышып, депутаттарды коркутту, үркүттү деп. Кана бир депутат айтып чыксынчы мени коркутту, үркүттү деп. Бир депутат айта албайт. Себеби ал депутаттардын ар биринин өзүнүн колу бар ошол жерде. Ар бир келген депутаттар регистрация кылып кол койдурганбыз. Камчыбек Кыдыршевич, ошол бүгүнкү ошол акыркы үмүттө Бабанов Садыр Жапаровдун соттолгондугу туурасындагы алынды деген маалымат бул калп экен деп официалдуу жарыялады да. Буга сиздин өзүңүздүн көз карашыңыз, оюңуз? Эми Өмүрбек Токтогулович өзү билбегенден кийин андай нерселерди айтпаш керек да. Өзү премьер-министр болуп иштеген адам, депутат болуп иштеген адам, коомду ушундай баягы заблуждениеге киргизбеш керек да, коомдучу. Заблуждениеге киргизип коомду, бул коомду башына айлантып атат да. Эмне болду эле? Садыр Нуркожоевичтин мурдагы 1-инстанциядан ошол акыркы инстанцияга чейин, жогорку сотко чейин кабыл алынган бардык чечимдер жокко чыгарылып, кайрадан 1-инстанцияга жөнөтүлдү. Мындайча айтканда, мындан ары Садыр Нуркожоевичтин ошол каралган иши кайрадан каралып чыгат. Бул соттолгон эмес деген чечим чыгарып беришти. Демек, соттолгон эмес деген чечим чыгаргандан кийин ал саясий жумуштарга барганга, саясий кызматка барганга мүмкүнчүлүк алды мыйзам негизинде. Бул жагындагы ошондо тууруладык, ошону алып келдик. Бул жагынан мыйзам чегинде болсун деп.
же болбосо ошондо өткүзүп коюп эртеси күнү же 2 күн 5 күндөн кийин кылып аткан жерибиз жок. Ошол сессия өткөнгө чейин ошол чечимдерди даярдадык. Бардыгы мыйзамдуу болсун дедик. Биз кылган ишибиздин ар бир кылган ишибиз, ар бир кылган кадамыбыз мыйзамдын гана чегинде болуп атат. Мыйзам талаасына баарын алып келиш үчүн өзүбүз мыйзамда жүрүшүбүз керек да. Жана биз ошого жүрдүк. Мына бүгүнкү күндө мына азыр аты баштуу саясатчылар, анан ушул Садыр Жапаровдун премьер-министринин милдетин аткаруучу болгонуна нааразы болгон тараптар кандайдыр бир маалыматтарды элдердин мындай оюн башкага бөлгөнгө аракет кылгандары бул мындай ачык эле нерсе. Бирок массалык маалымат каражаттарында дагы ушул эл аралык массалык маалымат каражаттары кадимкидей ушул Кыргызстанда бүгүнкү ушул тынчтык орношуна, анан ушундай бир ошол тараптын колдогондой сиздердин тарапты каралагандай сезим болбой атабы? Сиздер байкап атасыңар ошону? Ошондой болуп атат. Айрыкча мына биздин мамлекетибиздин ичиндеги көптөгөн массалык маалымат каражаттары, мына Азаттык ушу эң эртең менен Азаттык ачылат, кеч жабылгыча Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди каралайт. Бул эмне деген Азаттык радиосу? Эмне деген Азаттык бул? Мен ушу Азаттыкты андай эмес, Азаттык бардыгынын көз карашын берет, бардыгына мындай бирдей көз карашта болот деп ойлоп жүрдүм эле. Булар себеби ошол биз премьер-министрди шайлап мыйзамды талабы кайтышыбызды кайсыл бир мүмкүн даже кээ бир өлкөлөр каалабайт. Азаттык кайсы өлкөнүн эмеси? Азаттык Американыбы? Мүмкүн Америка каалабайт биздин мыйзам талабы кайтышыбызды. Ушул көрүнүп атат. Мыйзам талабы биз көңүл бурган жокпуз. Бизди бирөө жамандап атабы, бирөө жакшылап атабы, ага көңүл бурбадык. Биз үчүн эң негизги максат мамлекетибизде тынчтыкты, биримдикти жана мамлекетибиздеги мындай бир чачыратпай кармап калышыбыз керек эле да. Коомубузду бириктирип калышыбыз керек эле. Биз ушуган мыйзамдын негизинде жеттик. Ал эми каралагандар биз ушуга жеткизбейбиз деп аракет кылышты. Жана көптөгөн саясатчылар дагы бизге каршы чыгышты. Башында ачык айтышыбыз керек. Мен ачык эле урматтуу көрүүчүлөргө айтып коеюн. Биз Садыр Жапаров экөөбүз гана аракет кылдык. Бизди колдогон эл болду. Бизди колдогон журт болду. Биз ушул коомчулукка ыраазычылык билдиребиз. Мен ушу башында эле айтканмын. Бир саясатчы жолугуп мага айтып калды. Мени премьер-министр кылгыла, мени Садырдан көрө көбүрөөк адам колдойт деп. Ошондо мен айттым эле. Сени бир район колдошу мүмкүн, бир облус колдошу мүмкүн. Бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевичти бүт мамлекет колдоп турат. Сен акча берип 2000, 3000, 5000 адам алып чыгышың мүмкүн. А эгерде биз элди чакырабыз деп айта турган болсок, бул жерге 100 000 деген адамдар келиши мүмкүн. Эч акчасы жок эле, колдоо берем деп. Биз элдерди келбегиле, тынчтангыла, эч кандай митингге чыкпагыла деп суранып олтуруп, ошондо дагы 3-4 000 адам ар дайым чыгып атат. Митинг жөнүндө сөздү уласак, мына массалык маалымат каражаттарды ошо видео таркап кетти. Кандайдыр бир бул жерге ошол алтын кенинин адамдары тарабынан ошо акча таратылып, кандайдыр ошол Садыр Жапаровго каршы митингди дагы каржылап атат деген маалымат тарап кетти да. Бунун канчалык чындыгы бар? Бул чындык, себеби дегенде ошол биз 6-сентябрь күнү, 6-октябрь күнү Садыр Жапаров түрмөдөн чыгарып келгенден кийин, абеттен кийин эле башталды да. Садырдын ошол азаттыкта жүрүп, мамлекетке кызмат кылып, коррупционерлердин ишини токтотконуна көпчүлүк саясатчылар жакпай атат. Себеби дегенде бул жерде көптөгөн баягы коррупциялык схемалар бар, алтын кендери бар. Мен мына бир ай агитацияда жүргөндө, баягы шайлоо боюнча башынан аягына чейин айтып жүрдүм. Биздин Кыргызстаныбызда өндүрүлүп аткан алтындардын суммасын, жана ошонун канчасы бизге калып атат. Мына дагы бир жолу айтып коеюн. Себеби урматтуу телекөрүүчүлөр, муну баардыгыңыздар уккансыздар, билесиздер. Биздин мамлекетибизде жылына бир 25 тоннан тегереген алтын өндүрүлсө, ошонун 1 килограммы Кыргызстандан калбайт экен да. Демек ушунун баардыгын мафиялар алып чыгып кетет. Мамлекет ошон үчүн байбай атат. Мамлекет ошон үчүн бутуна тура албай атат.
Себеби мамлекеттин кен байлыктарынын бардыгын талап тонуп жеп атышат мафиялар. Биз ушуну токтотобуз деген максатыбыз бар. Мамлекетибиздеги коррупцияны токтотобуз. Мындан ары Кудай буйруп, мына эртең Садыр Нуркожоевич толук кандуу премьер-министр болуп отургандан кийин мамлекетибизде эч кандай коррупция болбойт. Эгерде кимдир бирөө мамлекеттеги коррупцияга аралашам дей турган болсо, схемаларга аралашам дей турган болсо, же ошондой схемалар түзөм дей турган болсо, биз түздөн түз жоопко тартабыз. Биз өзүбүз дагы эч кандай коррупцияга аралашпайбыз. Жана коррупцияга аралаша тургандардын эч кимисин аябайбыз. Себеби биз муну жасабасак коомубуз өнүкпөйт, өспөйт. Биз ошондуктан ушуну максат кылып койдук. Кудай буйрса, 1 ай, 2 ай, 6 айдын ичинде коомубузда кадимкидей өзгөрүүлөр байкала баштайт. Мамлекеттик мекеме ишканаларда, ошол тоо кен тармагында, электр энергия тармагында, жана башка тармактарда эч кандай коррупциялык схемалар болбойт. Ушуларды жоёбуз, жок кылабыз деген сайын бизге каршылаштар көбөйүп атат. Акчалуулар каршылаштардын бардыгы бизди жамандатып атышат, каршылаштарды көбөйтүп атышат, эптеп бизди ушул Садыр экөөбүздү келтирбейли деп аракет кылып атат да. Мен азыр ушул жообуңузга эле 2013 жыл ушул октябрь айы 7 жыл мурун ушу 7-чи канал аябагандай чагылдырганда бул ошол сиз ушу Садыр Нуркожоевич ушу кум төрдү көтөрүп чыгып ушу площадьта ошонун кесепетинен мына камалып да чыктыңыздар. Мына бүгүн ишеничтүү айта аласызбы, ошо кум төрдүн маселесин Садыр Нуркожоевичтин эрки жетеби? Эми ачык айкын айтып, ушул 20 жылдан бери ошол кум төрдү баягы доляда кимдер отурат Кыргызстандан, кимдер канчасын алды, канчасын бүгүн ким жеп атканын ошол ачыкка чыгып бүгүнкү күндө эми элге ошол маалымат берилеби? Сөзсүз берилет, себеби дегенде биздин ошол эң башкы максатыбыз да ошо болгон. Кумтөр бул мамлекетибиздеги эң чоң коррупциялык ишкана болуп калган. Кумтөр биздин мамлекетибиздин эбегейсиз чоң байлыгын алып чыгып кетти. Мына бүгүнкү күндө да алып чыгып атат. Ошону токтотобуз деп 2012 жылы камалганбыз. 2012 жылы ошону токтотобуз деп камалганбыз. Эми Кудай буйруп, Садыр Нуркожоевич эртең премьер-министр болуп отуруп, толук кандуу отуруп ишин баштай турган болсо, мен ишенемин. Сөзсүз түрдө Садыр ошол эменин Кумтөрдү өзүнүн тартибине салат. Ошол жерде коррупциялык схемаларды токтотот. Мамлекетибиз, мен ошон үчүн айтып атам, мамлекетибиз кадимкидей байый баштайт. Мамлекетибиз кадимкидей өзгөрүп жүрө баштайт. Ошол Кумтөрдөн алып чыгып кетип аткан алтындардын кайсы бир бөлүгү бизде кала баштайт. Ошол жердеги баягы элдин, журттун, мамлекеттин байлыгын талап тоногондор талап тоной албай калат. Конечно, премьер-министр болсо дагы Садыр муну өзү жалгыз жасай албайт. Анын үчүн жанында ошого жасай турган, ошого жардам бере турган адамдар болуш керек. Коомчулук колдош керек. Мамлекетибиздеги эл журтубуз колдош керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр. Бир адамдын бир жакшы иш кылышы үчүн сөзсүз түрдө мамлекеттик деңгээлде жакшы иш бүтүшү үчүн коомчулук колдош керек. Мына азыр сиздер бизди колдоп атасыздар, биз ыраазыбыз, ыраазычылык билдиребиз. Бирок ушуну иштин аягына чейин чыгарышыбыз керек. Бүгүнкү окуяларга кайрылып келсек, бүгүн ошол лидерлер жер-жерде жыйын өткөзүшүп, бул ошо Бабанов өзүнүн имаратынын жанында, форумдун жанында, анан булар азыр Ала Тоо аянтына жөнөп барышып, азыр ошол жерде дагы кагылышуу болуп, тынчтык митинги менен анан жарадар болгондор болуп кетти. Мына жоопкерчиликти бүгүнкү күндө ушуга Камчыбек Кырдырышевич, мына сиз саясатчы катары ар дайым өзүңүздүн оюңузду ачык, айкын, ошо менен бийликке жакпай, бирок элдин жүрөгүндө өрнөк алган адам, орун алган адам катары ачык айтыңызчы, ким күнөөлүү? Бул жерде сөзсүз түрдө ошол адамдарды бири-бирине кагылыштырыш үчүн жетектеп келген адамдар күнөөлүү. Мына форумдан жетектеп келишти. Бабанов, Атамбаев, дагы Момбеков, дагы Назарали Арипов, ушулар жетектеп, Сапар Исаков жетектеп келишип. Бул жактан болсо
железнодорожный вокзал жактан болсо баягы Токтогазиев, ошо Текебаевдин командасы алар келишти. Ошентип келишип булар элди чогултуп келишип, элди коркутабыз дедиби, же бизди коркутабыз дедиби, келишип бул жакта тынчтык митингин өткүзүп атышкан. Бир күн эле эмес, 3-4 күндөн бери турушкан. Эртең мененден бери ал жерде концерт болуп аткан, элдер ырдап аткан, намаз окулду, Куран окулуп аткан, жакшытакай тынч жүргөн адамдарга келип, ошол жерге адамдарды кошуп берди да. Эми адамдарды кошуп бергенден кийин ал жерде сөз кагылыш болот. Адамдардын ойлору ар түрдүү. Ошондон ызы-чуу чыгып, талаш тартыш болуп, анан кийин мындай жаңжал болуп кеткен да. Жаңжал болуп кеткенде дагы ошол лидерлер элдин болуп аткан жаңжалын токтотуп калыштын ордуна элди таштап качышып, анан кийин элди атып, мына ошол жерде азыр видеолорун көрүп атабыз. Мен ал жана эле көрүп келдим. Бир 5-6 жолу ок чыгарышкан. Ошонун кесепетинен 1-2 адамга ок тийген. Эгерде ал адамдар эртең Кудай сактасын бир жаракаттан каза болуп же башка боло турган болсо, жооп беришет. Ошол лидерлердин бардыгын азыр жоопко тартыш керек. Элди атай алып келтирип бири-бирине кагыштырган, элдин убалына калган лидерлерди кантип биз колдой алабыз? Ал жерде эмне мен буларга айткам, ачык айтайын. Мен Өмүрөк Тотоголович менен 2 күн алдын жолукканмын. Садан Кожоевич экөөбүз. Аны Руслан Казакбаев да бар эле. Жолугуп айткам. Ошондо Текебаевга да жолуккам. Ага да айткам. Балдар, элди кагыштырбагыла. Мыйзамдуу жолдо, мыйзамдуу талаага биз түштүк. Мыйзамдуу талаага түшкөн бизди колдогула. Так, эгер бийлик керек болсо келгиле, алгыла мына бийликти. Алгыла, мына өкмөт турат. Өкмөттүн министрликтери турат, башкалар турат. Келгиле, алгыла өзүңөр. Кайсы өкмөткө барасыңар? Сунуштадык биз. Кайсы өкмөттүн каягына барасыңар? Кайсы жумушка барасыңар? Керек болсо мына ачык эле айтайын. Руслан Казакбаевга ошол жерде ачык эле айтылды. Сен МИДке бар дедик. Сен МИДке бар, МИДке министр бол деп, мен ачык өзүнө айттым, бетине. Башкаларда дагы айттым. Ушундай. Эми алар, например, Темирсариев дагы ошо трибунада турат. Ошол алып келди мына элди дагы. Темирсариевге да жолугуп айттык. Садыр экөөбүз жолукканбыз мурда күнү. Жолугуп ага дагы айттык. Темир Эргенбаевич, мына биздин баардык документтерибиз, баардыгы мыйзамдуу өттү, баары мыйзамдуу болуп талаага келдик. Эми эмне кыласыңар муну кайра козгоп? Андан көрө элди бири-бирине чабыштырбай, мамлекеттик кызматка барасызбы? Келиңиз, барыңыз. Азыр бүт мамлекеттик кызматкерлер алмашып атат. Бүт бардыгы алмашып атат. Деп ага дагы айткам. Ошондо деле ал өзү айтып калды. Мага деди, Бишкек мэриясын берсеңер, мен жакшылап башкарып берет элем деди. Биз айттык, пожалуйста. Вот Суракматов мыйзам негизинде өзүнүн арызын жазып кетсин. Бишкек мэриясына өзүңүз кандидатураңызды коюңуз, мыйзамдын чегинде. Депутаттар шайлап берсин, иштей бериңиз. Биздин эч кандай претензиябыз жок сизге. Биз бардык бийликти алып өзүбүз иштейли деген оюбуз жок. Деп ага дагы айтканбыз. Мына жалган деп айта албайт. Андан кийин дагы Өмүрөк Чиркешевичке жолукканбыз. Тигил эме экөөнү, Дүйшөн Чотонов экөөнү. Алар менен да жолуктук. Биз Садыр экөөбүз баарын эле чуркап жолугуп жүрөбүз. Баарын эле айтып атабыз. Балдар, саясатчылар, урматтуу жетекчилер, келгиле тынчтык сактап калайлы. Келгиле урушуп талашпайлы. Бийлик керекпи? Алгыла. Только мыйзамдын чегинде иштейли. Айтып атпаймынбы? Мына Текебаев менен Чотоновго да жолукканда ушуну айткам. Мен дагы айттым, Садыр дагы айтты. Алардан кандай жооп болду? Биз аларга эмне деп айттык? Биз айттык, Өмүрөк Чиркешевич, сиз жакшыбы, жаманбы мамлекетибиздеги тажрыйбалуу саясатчылардансыз. Так, мына Токтогазиев, Жанар, Акаев, Сурабалдиева деген саясатчыларды айтып койбойсузбу? Сиздин кол алдыңызда ошолор, сиздин партияңызда. Айтып койбойсузбу? Жөнө тополоң салып атышат. Барып эле калптуу сүйлөп, трибунага чыгып алышып эле, площадка чыгып алып, элдин алдында эле чуу салышып, мен жөнүндө ар түрдүү жаман сөздөрдү айтат. Садыр жөнүндө жаман сөздөрдү айтат. Биз бирөөсүнө да жаман кайтарбадык, жооп кайтарбадык. Бирөөсүнө да жаман айтпадык. Ушарды айтып койбойсузбу? Андан көрө аларга бийлик керек болсо, же болбосо сиздин кадрларыңызга бийлик керек болсо, келиңиздер, өкмөттү сунушуңарды бериңиздер. Мыйзам чегинде алып иштегиле деп айтып атабыз. Десек, ошол жерде Өмүрөк Чиркешевич эми ал киши жаман деле айткан жок. Ал киши айтты ошол, мен эми бул жерде эч кандай бир тиешем жок дегендей кылды да. Мен жаштарга айтайын эми, алар менин тилим алып албайбы дегендей болуп койду.
бирок кантип эле тилин албасын, кантип эле тилин албай койсун ошол кишинин. То есть бүгүнкү тынчтыкты мына 4-5 октябрдан кийин аз-аздан орноп келаткан, аз-аздан мыйзам талаасына кирип аткан тынчтыкты, бүгүнкү тынчтыкты өзүбүздүн саясатчылар гана ушул мен партиянын лидеримен, мен депутат болгом, мен министр болгом, мен президент болгом деген адамдар өздөрү бузду. Өздөрү бузуп ушинтип, элдин тынчтыгын бузуп, элди бири-бири менен кагыштырып, мына кан төгүп атышат. Ушун эмнеси жакшы? Ушун эмнеси жакшы? То есть биз ушуну болтурбаш үчүн Садыр Нуркожоевич экөөбүз 2 күн бардык саясатчыга жолугуп чыктык. Бардыгына. Мына ошо кечинде түнкү саат 12:01-де, түнкү саат 12:01-де мен замандаштын лидери тегеле Жеңиш Молдокуловго жолуккам. Мелис Турганбаев бар эле, Гайыпкулов бар эле. Ошол жерде бир нече депутаттар барды. Ошол жолугуп айткам: балдар, эмне кыласыңар тополон кылып? Келгиле, силерге бийлик керек, алгыла, мына алгылачы. Мен айттым, мен личный эч жака барбаймын. Мен барбаймын. Өкмөт түзүлүп атат, мына иштеп атат. Келиңиздер, иштегиле, балдарды бергиле деп атты. Анан кийин дагы мына анын алдында Жеңиш Молдокматов, замандаштын лидери, Мелис Турганбаев, Элмурза Ракиевич Сатыбалдиев болуп үчөө келип биздин штабка. Тигил мени менен Садыр менен дагы жолугуп кеткен. Ошол жерде дагы айтканбыз. Алар макул болуп, болду, биз макулбуз. Биз замандаш партиясы чечим чыгарып, анан айтабыз, биз макулдашайлы, тигил политсовет менен деп кетишкен. То есть биз мына ушуну айтайын дегеним, Садыр Нуркожоевич экөөбүз тынчтыкты сактап калыш үчүн бардык аракетибизди жумшадык. Бардык аракетибизди кылдык. Баары менен жолуктук, баарына айттык, баарына дедик: балдар, керекпи бийлик, алгыла. Алгыла. Садыр даже мынтип айтты. Эгер кстати, эме менен да жолуктук, мына Адахан Кимсанбаевич менен да жолуктук. Биз аларга жок, сен бизге кел, андай мындай деген жокпуз. Айткан жерине барып аттык. Ал киши эмне деди? Адахан Кимсанбаевдин кабинетине бардык. Айттык, дедик. Ошол жерде Темир Сариев да келип калды. Акыл Айтбаев болду мына. Садыр экөөбүз барып айттык. Ушуну айтсак, Адахан Кимсанбаевич эме андай деле бир жаман нерсе айткан жок. Ал айтты: "Туура эле" деди. "Силер туура эле кетип атат экенсиңер, жакшы эле кетип атат экенсиңер. Эми ушуну координациялык кеңеште карайлы" деп айтты. Биз ошондой айттык. Координациялык кеңеш деген бул мыйзамсыз орган. Бул жакта мамлекеттик, мыйзамдуу, легитимдүү орган турганда жогорку кеңеш турат. Так, бүгүнкү күндө жогорку кеңеш барбы? Бар. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеш шайлаган премьер-министр барбы? Өкмөттүн башчысы бар. Бүгүнкү күндө эл шайлаган. Бирок жумуш ордунда жок болсо дагы президент барбы? Бар. Ушундай маалда төрага бар. Бардыгы бар. Ушулар бар маалында координациялык кеңештин эмне кереги бар? Дагы бир мыйзамсыз органды жаратып. Андан көрө дедик, мына биз түзгөн өкмөткө келиңиздер, чогуу иштейли, чогуу ишти кылайлы. Садыр ошондой айтты. Садырга шарт коюшту, кстати. Эгерде сиз деди, өкмөттү баштасаңыз деди, баштап барсаңыз деди, анда деди эртеңки кийинки болот шайлоого катышпайсыз деди. Анан мен айттым: "Кандай катышпайт? Аны укугун чектейсиңерби? Сен шайлоого катышпайсың, өкмөт башчысы болосуң" деп. Десек, ушундай биздин шартыбыз деди. Ошондо Садыр ошого дагы макул болду. Садыр ошону дагы айтты: "Макул" деди. Элдин тынчтыгы, мамлекетибиздин биримдиги, мамлекетибиз чачылып төгүлүп кетпеш үчүн бир 2 ай, 3 ай болсо да мамлекет сактап калайлы, андан кийин жаңы келген жогорку кеңеш улантып кетсин. Макул, барбасам барбайм шайлооңорго деди. Депутат болбосом болбой эле койдум деди. Эгер деди биздин партия утуп келбей калса, мен 2 ай, 3 айдан кийин тапшырып деле бере берем. Мага должносттун кереги жок. Бирок мамлекетибиз моунтип төгүлүп чачылып атканда сактап калышыбыз керек деп ага да макул болду. Биз баары эле шартына макул болуп атабыз. Анан ага карабастан эле моунтип келип эле булар ойлоду окшойт чамасы. Булар бардыгына макул болот экен. Демек буларды коркутсак, таштап деле качып чыгып кетет окшойт деп. Биз андай коркок эмеспиз. Таштап качып чыкпайбыз. Эгерде биз таштап качып кете турган болсок, анда мыйзамдуулукту ким камсыздайт? Анда мамлекетибиздин келечегин ким камсыздайт? Анда элибиздин, журтубуздун, ушунча элдин ишеничин ким актайт? Биз ошондуктан Садыр экөөбүз ушундай сүйлөшкөнбүз. Кандай уурчулук болгондо дагы, кандай кыйын мезгил келгенде дагы элдин берген ишеничин жерге таштабайбыз деп. Бизди ошо Садыр Нуркожоевичти 62 депутат премьер-министр кылып шайладыбы? Кантип аланы таштап кетип калат? Ушуну таштап кетесин деп мажбурлашты да. Мажбурлашты. Кыйнашты. Акыры Садыр айтты: "Мен де ушу элге кайрылып берем." Мен айттым Садырга: "Садыр, элге кайрыл" дедим. Кайрыл элге.
Eldi çoğultaylı. El bilen akıldaşaylı. Desem anda Sadır aytты, koy dosum. Elge kayrılsam bu жерге 100 000 деген adam келет. 100 000 деген адамды biz başkara alбай kalıp dagы бир нерсе болуп кетпесин. Koy. Кыйналсак дагы аракет кылайлы деп 3 gün Sadır'ı göz uktagан жокпуз. 3 gün күнү түнү. Түнкү саат 2-3 чейин, 4 чейин эме кылабыз, жанагы жолугушууларды кылабыз. Анан кийин эле багымдатыбызды окуп алып дагы бар жумушка кетебиз. Ар түрдүү дарыларды иче берип уктабастан көзүбүз жумулуп кетпесин деп. Камшат Кыдыршаевич, мына ушу өзүңүз айткандай жолугушууду атасыз, анан баягы ушундай кагышуулар болуп кетпесин деп өзүбүздү баягы этияттадык деп атпайсызбы? Бирок массалык маалымат каражаттарда сиздерди кандайдыр бирөөлөрдөн качып атат, бирөөлөрдөн коркуп атат дегендей маалыматты берип атышты да. Бунун арты көрсө сиздер баягы эки жак кагылышып кетпесин деп өзүңүздөрдү алып качып жүргөн экенсиздер да. Видеолордо ошондойлор таркатып. Биз эгерде чын айтыш керек, биз жанагыдай бир искусственный созданный деп коет го, баягы мындай искусственный созданный кыргызча деп коет эле. Жасалма партия эмеспиз. Биз эл сүйгөн партиябыз. Эл бизди чындап колдоо берген. Биз башка партияларга окшоп добуштарыбызды акчага сатып алган жокпуз. Башка партияларга окшоп бийликти колдонуп, коркутуп, үркүтүп алган жокпуз добушубузду. Биз мына кечээки болгон шайлоодо элдин бизге күйүп, сүйүп, өз эрки менен берген добуштар менен утуп чыккан партиябыз. Ошондуктан биздин алган добуштарыбыздын ар бир добушубуз таза, адал добуш болгон. Биз ушуга ишенебиз. Демек биз элге капысынан кайрылып туруп, ой элим журтум, ушундай болуп атат дей турган болсок, эл чындап келет бизге. Биз элге 1 сом берип, акча берип, же башкалар топтобойбуз. Мына азыр бизди 2-3 күндөн бери сактап, коргоп турган, колдоп турган элдер дагы өздөрү келип, тамактарын өздөрү алып жеп, ушуну жол кирелерин өздөрү төлөп келип, ушинтип жүрүшөт байкуштар. Жатаарга жер таппай, кыйналышып, ушинтип жүрүшөт. Ушуга да кайыл болуп, ушул эки баланы сактап калайлы. Садырдын ушу бийликке келип элди оңдоймун, мамлекетти оңдоймун деген максатын сактап калайлы. Моонду бөлүнүп жарылып кетип аткан мамлекетибизди бир чогултуп калайлы. Ушуга жардам берели деп ак ниети менен келген адамдар. Ошон үчүн биз элибизди мындай бир кагылышып кетишинен сакташыбыз керек да. Биздин мындай бир элге көп чыкпай, элге көп мындай призыв кылбай, элди чакырбай жүргөнүбүздүн эң башкы себеби элди көп топтоп албайлы дегенбиз. Эгерде капыстан мен азыр мына сиздин телевидениеңизден чыгып туруп, эл журт бизди ушундай кылып атат, бизди ушинтип кууп атат, бизди ушинтип мыйзамдуу иштерди жасап атсак, мыйзамсыз жака туртуп атат, жардам бергиле деп капыстан эле кайрылып кое турган болсом, билесиз канча гана адам келет. А мына бүгүнкү келгендер мына ошол эле бүгүн баштап келишти. Баштап келгендер. Биз билебиз алар канчаларды акча элге берип келгенин. 2000 сомдон бергенин, 5000 сомдон акчаларды берип, бир күнгө туруп бересиңер. 2 саат, 3 саатка туруп берсең 2000 сом, так, 4-5 саат болуп кетсе 5000 сом деп адамдарга акча таркатканын билебиз. Ошентип жүрүп алып келишти мына адамдарды. Ошентип алып келип адамдарды кагыштырып туруп, өздөрү таштап коюп качып кетип калышты. Бул не деген жоопкерчилик? Ушул суроого да ушу жообуңузга эле мына 2005, 2010, мына эми 2020да дагы Кудай сактасын ушундай кагышуулар болуп, анан ушундай мыйзамсыз жоруктар болуп кетип, мародёрлуктар болуп кетип, бирок эч качан ошонун жоопкерчилигин тарткан саясатчылар болбой атат да. Качандыр бир ушул мындай столго каттуу кол менен коюп туруп, ошол мыйзам алдында жооп берип турган күн келеби? Буну ушул эл күтөт да ар дайым. Аны үчүн мындай болуш керек да. Жоопкерчиликтүү саясатчылар болуш керек. Эл үчүн жооп бериш керек. Кудай сактасын. Эгерде мен кайсыл бир жака эл ээрчити бара турган болсом, эч качан элди таштап качпаймын. Эч качан качпаймын. Мени менен эмне болуп кетет? Ал уже экинчи сөз. Бирок ээрчити барган элди таштап качкан эмесмин. Таштап качпаймын дагы. Жоопкерчилик болуш керек элдин алдында. Ушулар таштап качып элди, алып келип элди салып берип бири-бирине, элди кагыштырган адамдарды, саясатчыларды адилеттүү түрдө, мыйзамдын чегинде адилеттүү түрдө биз жоопко тартышыбыз керек. Жоопко тартмайынча булар токтобойт. Мына элге акчаны берди, ээрчитип келди, кагыштырып коюп, таштап коюп качып кетти. Анан кийин качып кетип атышканда дагы жөн кетпестен, бая жанында жүргөн жан сакчылары
Pistoletlerini çıkarıp alıp elde atıp. Mana 2-3 bala azыр жарадар aldı. Men azыр bu жерден чыккыча азыр эмне болот мен билбейм. Мен барып азыр больницага барып көрөм ал адамдарды. Мүмкүн ал адамдар уже каза болуп калды. Тоба кылдым. Көрдүңөрбү кандай жоопкерсиздик эмнеге алып келет? Ушул Алмаз Атамбаевка, Өмүрбек Бабановго, Текебаевго, Жанара Акаевго, Сариевке жана башкаларга, ошол эле Сапар Исаковго жана башкалар ушул нерсе керек беле? Керек беле ушул нерсе, а? Адамдын канын төгүп, бизди коркутуп бийликти алып калам дейт. Ай, биз бийликти алган жокпуз. Бизди бийликти өздөрү алып келип беришти. Алгыла мына бийликти. Элибиз моонтип кыйналып турган маалда, эл моонтип мамлекетибиз чачыранды болуп атканда, мамлекетибизди бириктирип калгыла деп бизди бийликти алып келип беришти. Эл алып келип берген бийликти, ишеничти биз таштап коюп кете албайбыз. Бийлик туурасында сөз болуп калды. Сиз өзүңүз баягы жооп берип атып айттыңыз, мен бийликке барбайм дедиңиз. Сиздин кадамдарыңыз кандай болот? Садыр Жапаров премьер-министрдин милдетин аткаруучу болсо, ал эми сизчи? Сиздин азыркы күндө эң негизги максатыбыз Садыр экөөбүздүн мамлекетибизди ушу бүлүндүрүп албайлы деген да. Себеби биздин мамлекетибиздин бүлүнүп, талкаланып жок болуп кетишине ички эле күчтөр эмес, ички күчтөрдү пайдаланган сырткы күчтөр бар. Кыргызстанды талкалап, жок кылып, так жиберебиз деген сырткы күчтөр бар. Ошолорго ички күчтөрдү пайдаланып атышпайбы? Ошондуктан биз үчүн бүгүнкү күндө кайсы бир должность, кайсы бир мамлекеттик бир чоң жумуш биз үчүн өтө эле мындай бир чоң мындай важный эмес. Так орчундук эмес. Биз үчүн эң негизги маселе элибиздин, коомубуздун ынтымакчылыгын сактап калышыбыз керек. Коомдун ынтымактылыгын сакташыбыз керек. Эгерде бир адамдын канын төгүп, же болбосо ошонун көз жашын төгүп бийликке келип, анан кийин дагы ошо бийликти коркулгандан көрө, такыр келбей койгон жакшы. Мен ойлоп атам, Кудай буйрса, Алла Таалам буйруп, элибиз колдоп, Садыр Нуркожоевич эртең мындай толук кандуу премьер-министр болуп олтуруп ишке киришкенден кийин, ошондон кийин гана биз сүйлөшөбүз, Садыр экөөбүз. Мына Садыр, эми сен премьер-министр болдуң, иштеп атасың, Кудайга шүгүр, баары жакшы, мыйзамдын чегинде. Деп туруп, анан экөөбүз сүйлөшөбүз. Мен кайсы жерде болушум керек? Так, мен кантип ушуга жардам беришим керек? Мен дагы жөн эле бирөөнү ээрчип жүргөн саясатчы эмесмин. Же болбосо бирөө ээрчитип келген саясатчы эмесмин. Саясатымды өзүм кылып, өзүм элге жооп берип жүргөн адаммын. Ошондуктан бирок ошол эле мезгилде биз мен алдыга, сен алдыга дебестен бүгүнкү күндө Садырды алдыга чыгарып атабыз. Тутуп атабыз. Садырды премьер-министр кылып атабыз. Кудай кааласа. Эми ошого жардам беришибиз керек. Эми ошо Садыр өз максатына жетип, мамлекетти мындай бир алдыга сүрөп кетиш үчүн биз жардам беришибиз керек. Эми бүгүнкү күн эртең тарых дегендей сиздин жасаган ишиңиз, достукка кылган туруп бергендигиңиз, бул Алла буйруса, мен ойлойм, кыргыздарга мындай үлгү болот да. Ушул түбөлүктүү болсун деп мен ниет кылам. Сиз аны билесиз. Бекеринен камчыбек деп койгон эмесмин. Мен ар дайым ошол тарапты көргүм келет да. Эми пендебиз ар дайым баягы адашып да кетебиз, алаксып да кетебиз. Бирок бүгүнкү күндө ошол эле сиз жөнүндө мындай жакшы эмес сөздөрдү айтып коюп аткан Бабанов деди, сиз дос болуп жүргөнсүз. Анын деле сиз кандайдыр бүгүнкү күнү башын көтөргүс кылып айтып кое турган жактары бар да, туурабы? Сиз эмне ошону айткыңыз келбейт? Же кандайдыр запаска кармап турасызбы? Же мындай сабырдуулук кылып атасызбы азыркы учурга кептеп эле коюн ушу жигит жөнүндө? Эми Өмүрбек Токтогуловичту мен жаман сөз айтпайм. Себеби бирге жүргөнбүз, бирге иш кылганбыз, башка маселелер бар. Жаман сөз айтпайм. Бирок ар бир адам өзүнүн жүзүнү өзү ачат. Коомго өзүнүн жүзүнү, аракетин өзү ачып берет. Коомубуз билет менин ким экенимди, Бабановдун ким экенин, Жапаровдун ким экенин, Атамбаевдин ким экенин, коом билет анын баардыгын. Ал эми берки жасалма саясатчылар, жасалма журналисттер болсо, ар нерсени өзү токуп жаза беришет. Бирок негизги маселе биздин элге, журтка, мамлекетке болгон ниетибиз таза. Баардык нерсе ниеттен. Ниетибиз таза. Демек ниетибиз түз болсо, таза болсо, Алла Таалам биздин жумушубузду, келечегибизди оңдойт деп ишенем. Баягы сиздерге каршы болуп аткан тарап ачык айкын эле сиздерди мындай каралоо менен айтылып атат да, баягы каралар жүрөт жанында.
буларга Райым Матраимовтар жардам берип атат, буларга азыр Сооронбай Жээнбеков жардам берип атат деп, мындай ачык айкын ушундай ошонун же чындыгы барбы? Эч кандай мунун чындыгы жок. Эч кандай бүгүнкү президент менен биздин байланышыбыз жок, сүйлөшкөн жокпуз. Аны менен байланышкан жокпуз. Биз президент менен сүйлөшөбүз. Только биз мына мыйзамдуу талааны акырына чейин бүтүрүп туруп, анан кийин президент менен сүйлөшөйлү деген оюбуз болгон. Бирок бүгүнкү күнчө биз сүйлөшкөн жокпуз. Жээнбековтор менен, президент менен, жакындары менен. Матраимовтор бизге чейин эле бул жерден жок болуп качып кетишкен. Кыргызстандабы? Эми алар жок да азыр, мен билбейм, алар барбы жокпу. Например, мен мисалы ошол Райым Матраимовду көрбөгөнүмө 1 жылдан ашып калды. Мен көрө элекмин ошол баланычы 1 жылдан бери. Мүмкүн 1 жылдын ичинде 1 жолу же 2 жолу телефон менен сүйлөшүшүм мүмкүн. Анан кантип биз аны менен байланышыбыз болот? Анан кантип биз аны менен бир иш кылабыз? Аны менен эч кандай саясий, экономикалык, бизнес же болбосо кандай бир проект байланышыбыз жок, болгон да эмес. Бул калп экен. Бунун баары калп. Каралар сиздерди курчап жүрөт деген. Эч кандай каралар жок. Биз каралар менен жүрсөк, ушуга чейин билинмек. Мен ушул саясаттын өзүм деле мына 20 жылдан бери ушу саясаттамын. Эгерде мен каралар менен жүрсөм, бандиттер менен жүрсөм, же ошолор менен бир алака кыла турган болсом, ушуга чейин билинип калмак, айтышмак. Бул камчы тигил каралар менен жүрөт. Камчынын мына бандиттер менен мондай жумушу бар, башкасы бар деп. Бирок бандиттер, каралар бизге эч нерсе сөз айта албайт. Себеби биз таза жүрөбүз. Мамлекеттен дагы, коомду дагы өзүбүздү таза алып жүрөбүз. Бирөөнүн акысына кирбейбиз. Мунун баардыгы баягы ойдон чыгарылган нерсе. Мына кече жарандык коомдагы өзүнүн форумун өткөзүп, ал жерге Суаналиев барып, мен Садыр Жапаровдун бийлигин тааныбайм деп айтты да. Кече эле антип айтты эле, бүгүн аны чыгарып коюшуптур, өзүнүн кызматкерлер деп маалымат чыкты. Ошол эле Асанов дагы эч мындай кескин Алда айтты тааныбайм. Баягы колдойм деп айтып атты да. Бүгүн аны да чыгарып коюптур. Деги булар эмне максатта ушул? Билесиздер, бул мындай болуп кетти да. Мына баягы 5-октябрда жанагы президент өзү жумуш ордун таштап чыгып кеткенден кийин мамлекетибизде көп механишканаларды, мамлекеттик администрацияларды ар түрдүү адамдар кирип басып ала баштады. Ошондо биз кайрылып айтканбыз. Эч кимиңер, эч кандай укукка ээ эмессиңер. Ушул басып алып киргендердин баардыгы мыйзам чегине жооп бересиңер. Так. Кстати, биз Курсан Асанов менен жолукканбыз. Садыр экөөбүз. Аны менен жолугуп ага дагы айтканбыз. Мамлекеттик тынчтыгын сактап калыш керек деп. То есть бул баягы биз баардык саясатчы менен жолукканбыз дегенге байланыштуу да. Мына ошондо Садыр Нуркожоевич экөөбүз азыр бир адамды бир жерге кызматка койгон жокпуз. Даже бир кароолчуну койгон жокпуз бир жерге кызматка. Себеби мыйзам жол бериш керек аны үчүн. Мыйзам жол берип, мыйзам толук укуктуу ошо кызматка кое турган укук болгондо премьер-министр анан кое баштайт. Ошол эле Суаналиев барып ГКМБ алып кирип алыптыр. Эмне кирип алат ал? ГКМБ эмне атканабы, койканабы, малканабы, гостиницабы кирип ичине жатып алыптыр. Биринчиси кетсе замдары бар да. Биринчиси кетсе замдары бар, мыйзам бар. Ошо негизинде караш керек. Так, тем более режимный объект. Эмне үчүн аны киргизишет ал жерге? Эмне үчүн ал жерге кирип алат? Мына ошол эле Курсан Асанов өзүнүн кылмыш иши бар, жана башкасы бар. Саясатта жүрөт, депутат болом деп чуркап жүрдү башка партиядан. Барып туруп МВДга кирип алыптыр. Кандай бир кирип алат? МВД эмне алга? МВД бул деген мамлекетибиздин эң бир мындай святой эмелеринин бири. Ал жерге кирип алып, ал жерде башкарып, МВД эч ким ага полномочия берген жок. Эч ким ага бир приказ берген жок, башка берген жок. Ал МВДнын баарын тизип алып туруп башкарып атат. Замдары эмне кылып отурат? Мыйзамдуу түрдө шайланган замдары бар, дайындалган замдары бар. Ошолор башкарса болот. Курсанды вообще киргизбеш керек эле. Анан кийин эми муну биздин ошол укук коргоо органдарынын кызматкерлери ошол эле ГКМБда, ошол эле милицияда чамасы бир 2-3 күндөн кийин түшүнүштү окшойт. 2-3 күндөн кийин түшүнүшүп, булар эмне отурат бу жерде? Эмнеге бизди башкарып атат булар? Колдорунда эч кандай кагаз жок болсо, эч кандай министр болбосо, эмнеге биз буга баш ийишибиз керек
деп чыгарып койса керек деп ойлойм да. Ушул эле нерселерди жерлерде мына Жалал Абадта баягы өкмөттүн өкүлүн ордуна бирөө кирип алган экен, аны да чык дедик. Райондордо кирип алган экен, алардын баарын чыгардык. Мына Баткенде кирип алган экен, аны чыгардык. Мына Ошто кирип алган экен, аны чыгардык. Так, эч кандай мыйзамсыз мамлекеттик ишканаларды басып алуу болбойт. Болтурбашыбыз керек анычы. Ошондо гана мамлекет өнүгөт. Анан каалаган кирип алып менен мен министрмин, мен губернатормун деп отура бере турган болсо, анда биз каяка барабыз? Бул жапайычылык болот да. Камчыбек Кыдыршаевич, мына бүгүн президенттин буйругу чыкты дешти, бул Бишкекке коменданттык саат киргизди деп. Буга сиздин көз карашыңыз, пикириңиз? Эми президенттин буйругу чыкса, президент дагы өзү жумуш ордунда жок. Жумуш ордунда жок. Президент каякта экенин биз да билбейбиз. Каерден кантип башкарып атат тоже билбейбиз. Президент ачыкка чыгыш керек. Президент ачыкка чыгыш керек. Ал эч алган президентпи? Мамлекеттен качып кеткен жокпу? Ачыкка чыгыш керек. Ачыкка чыгып айтыш керек. Же болбосо кызмат ордуну өткүзүп бериш керек. Анан кийин президент бар экен дейт. Кандайдыр бир указдарга кол коюп атыптыр дейт. Кандайдыр бир режимдерди киргизип атыптыр дейт. Биз аны көрбөсөк, билбесек президентти. Анан бир жерден отуруп алып, мүмкүн президент жоктур. Президенттин ордуна кайсыл бир адамдар указ чыгарып аткандыр. Ошондуктан президенттин бүгүнкү күндөгү Бишкек шаарына бая киргизилип атат деген чрезвычайный положенияси муну эл аткарбайт. Аткарбайт муну. Себеби дегенде президент өзү чыгып айтыш керек. Комендантты дайындаш керек. Анын положенияси болуш керек. Ал жерге куралдуу күчтөрдү мындай колдонуш керек. То есть мунун баардыгы жөн эле оюнчук эмес. Кагазга кол коюп койсо боло бере тургандай. Ошондуктан бүгүнкү күндө президенттин бар экендигин, президент коюп аткан указдар туура экендигин биз ишениш үчүн биз президентти көрүшүбүз керек. Көрүшүбүз керек. Биз аны көрбөй атабыз. Мүмкүн президент жок эле кимдир бирөө коюп аткандыр. Же барымтага алып президентти койдуруп аткандыр. Мына бүгүн жанагы генеральный штабтын башкы команда генеральный штабтын башчысын койду дейт. Кантип коет ал? Президент өзүн көрбөсөк. Аны такыр киргизбеш керек ал жерге. Президент өзү келип керек болсо өзү представлять этиш керек. Ошондуктан урматтуу коомчулук, биз мунун баардыгы мыйзам чегинде жасагандан кийин, мыйзам дегенден кийин мыйзам чегинде болуш керек. Эгерде Садыр Жапаров дагы бир жерге барып алып туруп, премьер-министр болуп алып туруп, тигини буга шайладым, муну буга шайладым деп туруп бекинип жата берсе, болбойт да. Ошондуктан мен ойлоймун, биздин президентибиз дагы жакын күндөрдө, жакынкы сааттардагы бул маселеге өтө мындай катуу көңүл буратка деген ойдомун. Мына бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттарда эгерде ушул абал курчуй берсе, бул ОДКБ деп коебузбу, ошондой уюмдардан аскерлер кирип калышы мүмкүн деген божомолдорду дагы айтып атат да. Сиздин көз карашыңызда ошондой болушу мүмкүнбү? Анан бул эгерде болсо биздин Кыргызстан үчүн мына карапайым эл түшүнүш керек да, кандай оң терс жагы болот? Эми негизинен мамлекетте жанагы ушундай чоң тополоңдор болуп атса, же мамлекетти кайсы бир өлкө, башка бир өлкөлөр басып алып аткан болсо, биздин союздаш өлкөлөрүбүз, ОДКБ биздин союздаш өлкөбүз. Ошолордон жардам сурап киргенге биздеги жанагы положениелер буга уруксат берет. Бирок ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө эч кандай бир ОДКБнын армиясы киргенге же башка бирөөдөн жардам сурай турган акыбалда эмеспиз. Бизге эч кандай ОДКБнын армиясын киргизген кереги жок. Биз өзүбүз суверендүү өлкөбүз. Өзүбүздүн ички тартибибизди өзүбүз мындай кармап калабыз. Бирок ошого бизге убакыт бербей атпайбы? Бизге мына коомчулук азыр бир Садыр Нуркожоевичке премьер-министр катары бир 2 күн, 3 күн эле убакыт берсе, баардыгы ордуна түшмөк. Мына 3 күн эле убакыт берсе, мына эртең парламентте өкмөттүн составын, структурасын, программасын бекитип берсин, жогорку кеңеш. Болду. Садыр Нуркожоевич полноценный жанагы премьер-министр болот, ишти баштайт. 2 эле, 3 эле күндө тартип орнойт. Жакшангай болуп. Бардык мамлекеттик органдар иштей баштайт. Бизге эч кандай армияны киргизиштин кереги жок. Ошентип мамлекетти сактап калышыбыз керек. Тим более бизде азыркы күндө мына бая сүйлөшкөндөй президентибиз жумуш ордунда эмес. Камчыбек Кыдыршаевич, мына көрсөтүүнүн аягында мына 4 октябрда өткөн
Жогорку Кеңештин шайлоосунда мына 1 ай бою мен атайын мониторинг кылдым да партияларды. Эми өзүңүз жакшы билесиз да, телеканалдар аркылуу көп жолугушуулар өтүп турат. Ошондой элдин кабыл болосу. Мына сиздердин партияңыздар, мекенчил партия, аябагандай мындай жупунуп, жөнөкөй тизмеңиздерде. Олигархтар жок, байлар жок дегендей. Бирок өзүңүз баягы сөздүн башында айтып кеткендей, чын жүрөктөн анан баягы фанаттай болгон элиңердин бардыгы билинди да. Сиздерге кай жерге баягы шарттар түзүлбөй, тосулар болгонго да карабай, баары эл келип, мына ошондо сизде кандай сезим болду? Мына ал эми мындай да, сиз мурун Ата журт партиясынын лидери катары, андан кийин Республика Ата журт, анан бир 10 жылдын бир 2 жыл, 2,5 жылында эле болдуңуз. Мындай Жогорку Кеңештин депутаты болдуңуз. Андан кийин сиз ушу бийликке деле жолотпой, кандайдыр ушу сыртка чыгарып, сизди ичи аралаштырбаган аракет күч болду да. Бирок ошондойдон кийин дагы элдин мындай кабыл алуусун, элдин баягы сизге болгон ишеничин көргөндө кандай сезим берип алат сизде? Мен элиме сыймыктадуу менен рахматымды айтып кетем. Мен элимдин бизге болгон мамилесине, Садыр Нуркожоевич экөөбүзгө болгон мамилесине өтө мындай ыраазычылык билдиремин. Себеби деген өзүңүз айткандай, биз шайлоону өтө жупуну өткүздүк. Өтө жупуну, өтө аз акча менен, кыйналышта өткүздүк. Бизге эл өзү жардам берип атты. Эл өзү акча берип, эл өзү ушинтип жардам берип атты. Биз барганда даже гостиницаларга жатканга акча коротпостон адамдардын үйлөрүнө жатып аттык. Адамдардын үйлөрүнөн жатып аттык. Анан кийин дагы ушундай кыйналып атканыбызда бийлик дагы бизди ушунчалык басмырлап. Мына Лейлек районуна барганда, Исфанага барганда, Исфана шаарында бир да жерде бизди чогулуш өткүздүрбөй койду. Биз баягы буудай эгилген талаага барып 30-32 градус ысыктын астында ушул жерде жолугуш өткүзгөнгө мажбур болдук. Ошо талдын түбүндө көлөкөдө өткүзгөнгө дагы бизге уруксат бербей коюшту. Бирок ушундай акыбалда жүрүп дагы биз парламент шайлоонда жеңип чыктык. 7% барьерди өттүк. Мына биздин жеңишибиз. Ошондуктан бул ойлоймун, бул негизинен биздин Садыр экөөбүздүн болгон достугубузга болгон мамиле, ишенич. Мен өзүм ошол шайлоодо 1 ай болуп айтып жүрдүм Садыр боюнча. Азыр кайсыл бир деңгээлде ошол айткандарымды аткарып атам. Мен ошондо айттым эле, Садыр Нуркожоевичти түрмөдөн сөзсүз алып чыгабыз. Аны мыйзам чегинде актайбыз. Аны мамлекеттик чоң кызматка алып келебиз. Элге кызмат кылдырабыз деп ушундай үмүт менен айтып келдим эле. Элдин баары ушуну колдоду эле. Ушул маселени мен аягына чейин чыгарып атам, Кудай кааласа. Эртең бүрсүгүн Садырды ушул креслосуна отургузуп койсом, мен элдин алдына айткандарымды аткарган болом. Жана элиме чоң ыраазычылык билдиремин. Кадыршаевич, көрсөтүүнүн соңуна мына 10 жыл мурун ушул айларда ушул 7 каналды түптөп, андан кийин ушул саясий окуялар болгондон кийин мына экөөбүз ушу кече Садыр Нуркожоевичтин эл менен жолугушуусунда түштүккө мени 7 канал десе, мен дагы ыраазычылык болдум да. Демек эмгекти билет экен деп. Не дегенде билесиз, ошол мезгилде КТР, ошол эле Азаттык ачыгын айтканда бир тараптуу сиздерди булар ак үйдү басып алганы кирди, булар бийликти басып алганы кирди кылып силерди мындай элге ушундай жаманатты кылып көрсөткөндө, мына биз ошондо көрсөтүп, ошол мына бүгүн сизде ушундай мүмкүнчүлүк да, ошо 7 каналдын бүгүн дагы мына 10 жыл бою көрүп көрүүчүлөр отурат да, көрөрмандар отурат. Мына сизде ошондой мына тынчтыктын орнотулушу боюнча элге бүгүнкү мына пандемия кайра күчөп атат деген сөздөр болуп атат. Айта турган сөзүңүздү аябагандай ишеничте ушул 10 жыл мурдагыдай эле күтүп отурушат да. Сизге мүмкүнчүлүк берейин. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу эл журт, чынында ошо 7 канал 10 жылдан бери элдин үнүн жеткизип, элдин ушундай элге керектүү маалыматтарды таркатып, чындык маалыматтарды таркатып келгенине мен сыймыктанам. Себеби ушул каналдын түптөлүшүн, башталышын, башатын биз мына Алтынбек экөөбүз баштаган элек. Алтынбек ушул 10 жылдан бери Алтынбек ушул каналды
жылбастан, канчалаган чоң кызматтарга чакырса да жылбастан жок деп ушу каналды түптөп келип атат. Жана ушу канал бүгүнкү күндө элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болду. Туура бүгүнкү күндө мен бул каналга эч кандай бир тиешем жок. Ошондой болсо дагы 7-канал дегенде менин жүрөгүм зырпылдап сүйүнүп турамын. Бул биринчиден. Экинчиден, урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мына бүгүнкү болуп өткөн чоң группалардын же болбосо чоң мына митингде өтүп аткан адамдардын бири-бирине кагылышы бул кечирилгис. Мындай нерсени биз эч качан допускать этпешибиз керек. Себеби дегенде, урматтуу туугандар, бардыгы биздин элибиз. Бул митингди өткүзүп атканда биздин эл, бул митингди өткүзүп атканда биздин эл, ал жагыда, бул жагыда биздин эл, бир кыргыз элбиз. Биз бир эл, бир журтпуз. Биз бир эл, бир журт болуп туруп, бири-бирибизге мындай душман болууга болбошубуз керек. Эгерде мындай душман боло турган болсок, анда биздин акылсыздыгыбыз болуп калат, маңкурттугубуз болуп калат. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу журтум, эч кандай бир митингтерге чыгып, бири-бири менен урушуп, талашканга жол бербешибиз керек. Саясатчылар, кээ бир акылы жок, ошо элди колдонгон саясатчылар элибизди колдонуп коюп атат. Айрыкча жаштарыбызды колдонуп коюп атат. Урматтуу эл журт, баалай билгиле, талдай билгиле, кимдин ниети таза, ниети ак элге кызмат кылам деп. Ал эми кимдир бирөө ошол тынчтыкты бузуп элди колдоном дегендерди баалай билгиле. Ошондуктан мен ойлоймун, дагы бир жолу кайрылып кетемин. Эч кандай митингтерге чыкпастан элдин тынчтыгын, элдин биримдигин, элдин ынтымактуулугун сактасак, Кыргызстан сакталып калат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошондой эле интернет колдонуучулар, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мен дагы бир эт сиздердин эсиңиздерге сала кетейин. Биздин түз эфирде бүгүн ушул Мекенчил саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиев болду. Сизге чоң рахмат, ишиңиздерде ийгилик, ар дайым ошо эл деп соккон жүрөгүңүз, ошо эл деп жасаган эмгегиңиз эл аркылуу дагы бааланып даңталып жүрө берсин. Рахмат. Рахмат.